Кутман кеч, урматтуу кыргызстандыктар. Кайрадан Арча медиа өзүнүн көрсөтүүсүн улантып атат. Бүгүн биз президенттин кезектеги жарлыгын талкуулайбыз. Ал жарлык ушул жылдын 25 ноябрында элдик курултайды чакыруу жөнүндөгү жарлык болду. Биздин коногубуз, мен абдан кубанычтамын агай келгениңизге. Абдыразаков Бейшенбек Токтобаевич. Эмнеге кубанычтамын? Анткени себеби Бейшенбек Токтобаевич 4-чү чакырылыштын, Жогорку кеңештин 4-чү чакырылышынын депутаты, эл өкүлү болгон. Анан курултайдагы бул кандай бир жыйын, аякта эл өкүлдөрү бар. Ошон үчүн бул теманы ар тараптан талкуулаганга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Сиз келет дегенде абдан сүйүндүм агай. Саламатсыңарбы? Саламатсыз. Жок, кызыктуу. Биринчи суроолордон болсун, ушул курултайды мындай тарыхын карап көрө турган болсок, 92-жылдан баштап эле, баягы биз эгемендүүлүктү алгандан баштап, демилгечилер ошо курултай системасы бул эл өкүлчүлүк, элдин мыктылары ошол жерге чогулуп бир нерсе айтыш керек деп 92, 94, 2010 ушундай улуттук деңгээлде чогулган курултайлар болуп өткөн экен. Бүгүнкү ушул жылдагы президенттин жарлыгы чыкты. Сиз ошол демилгечилердин бирисиз. Сиз мыйзам чыгарып аткан жакта дагы өзүңүздүн салымыңызды кошуп келатасыз. Эмне мындай шашылышпы же чоң бир кандай бир маселе барбы курултайды чакырганга? Эмнеге ушундай жыйынга муктаж болуп турат азыркы бийлик? Эми бул курултайдын болушу биздин жанагы 30 жылдык тарыхы барып такалат да. 30 жылдык тарыхтагы бизде 3төн көрүсү эмне үчүн болду? Ошонун баягы себептерине барып такалат да. Ошондон улам анан курултайдын муктаждыгы, керектиги күн тартибине ошо келип отурат. Сиз айткандай ошол 92-жылдан бери эле курултай деп келатабыз, бирок бүгүнкү күндө өзүңүз айткандай ошол 98-99 мыйзам чыккан жана жергиликтүү курултайлар жөнүндө. Өзүнө өзү башкаруу министрликти түзүлбөдү жаңы ошол кезекте. Анан ошол кезекте жергиликтүү курултайлар жөнүндө мыйзамга Аскар Акашевдин убагында кол коюлган. Андан кийин ошол 2010-жылы кирген, 2005-жылы кирген Конституцияда элекинчи берене бар болчу баш мыйзамда. 2010-жылы кирген, бирок 2012-жылы биздин Жогорку кеңештин депутаттары биринчи окууда карады. Анан ошойдон 10 жыл боюнча карабай койду да. Анткени себеби курултайды бийлик каалабайт. Анткени себеби ар бир бийлик элге отчет бергенден качат да. Ошондон улам курултайды кабыл албай келишти буга чейинки Акаев, Бакиев, Атамбаев, Жээнбеков бүт деп президенттерибиз ошон үчүн каршы чыгып келген да. Бул өзүңүздөр көргөндөй элине отчет бербеген бийлик бул бийлик эмес да, бул коррупционер бийлик болот. Анан курултайдын зарылчылыгы да ошондон ушул 3 жолку төңкөрүштө болгон себебин баардык коррупцияда. Үй бүлөлүк болобу, партиялык болобу, кландык болобу, баары бир коррупция да. Ошон үчүн ошону токтош үчүн бул жерде эң биринчи мындай айтып түшүнтүп кетейин ба эмесин. Айылдык курултайлар болот. Ошол бир айылда Кыргызстанда 453 айыл өкмөтү бар. Ошо айыл өкмөттөн бирден болот. Мына 453 делегат даярдап айтсак болот ар бир айыл өкмөттөн. Андан тышкары 31 шаар бар. Бишкек Ош бар. Анан шаарлардын 50 миң, 100 миң санына жараша 300 миң, 500 миң ошого жараша 5тен 10дон делегат болот. Анан Ош, Бишкекте делегат болот. Андан тышкары мына 1,5 миллион Россияда жүргөн биздин мигранттардан 20-30 киши деп атабыз. Анан бул жерде ассамблея народовдон, анан ар кандай конфессиялардан деп атабыз. Элдик ассамблея народовдон деп ошон менен баягы 800-кө чыгып кетет да. А так негизи түзмө түз баягы делегаттар ошо 600-тун тегерегинде болот да. Эми ошондо айыл өкмөтүнүн айылдык курултайлар айыл өкмөтүнүн 1 жылдык жазаган ишин 1 жылда келип отчетун алып турат да.
Ана жанагы биз барганда депутаттар өткөрбөй койду, мен качтым ошо жыйынында. Депутаттардын баягы бизге айткан сөзү, силер бизди эле кайталап каласыңар, жогорку кеңеш турса курултайдын эмне кереги бар дегендей болуп атат. Анан булар курултайчылар келип алып, аким, губернатор, министрге келип коркутуп, бүркүтүп тууган уругун жумушка орноштурат деген баягы жөөлөрүн айтып атат да. А бул курултай негизинен чарба иштерге киригишпейт. Күнүгө келе бербейт, акимге, министрге, губернаторго кире албайт дагы. Булар бир жылда бир эле жолу келет да, отчетун угат. Отчетун угуп, анан кийин жакшы иштесе калат, жакшы иштебесе кетиш керек дегендей талап болот да. Аким болобу, губернатор болобу, министр болобу, ошондой да. Анан эми баягы баш мыйзам жазылып калган, бул жерде президенттикке кирбей калган. Президент болсо баягы отчет эмес, баягы элге кайрылуу жасайт деп жазылган да. Бүгүнкү күндө ошондой кайрылуу жасаш мүмкүн, бирок келечекте максат делек ошо президенттин өзү дагы отчет бере тургандай кылып ал баш мыйзамга кириш керек. Бирок бүгүнкү күндөгү президент Садыр Жапаров өзү айтып атат. Мен элиме качпайм, мен элимдин астында өзүм отчетумду берем деп президент өзү отчет берген жатат да. Бул эң жакшы кубаныч, сүйүнүчтүү кабар деп айтсак болот. Анткени себеби биздин президенттерибиздин баары элге отчет бергенден качкан да. Качып даже Атамбаевдин убагында жанагы бир жылда бир жолу президенттер послание кылчу эмеспи, аны да алып салган да, послание да болбой калган. Жоопкерчилик жоголгон деп айтсак болот да. Ошондон улам курултайдын зарылчылыгы бүгүнкү күнү келип атат да. Эшенбек агай, бир суроо. Сиз жана жакшы айтып кеттиңиз, ушундай жөлү себептерди айтып бизге эмне кереги бар деп сурап атат депчи. Мен да ошо бизге окшош монгол, тыва элдерин карасак, курултай, хурал деп ушундай жыйындар бар болгон экен. Анан көп учурларда алар өзлөрүнүн парламенттин прям хурал деп монголдор ушинтип айтып алган экен да. Анан мен ойлойм да, жогорку кеңеш дебей эле чоң жыйын деп коелук же курултай деп коелук дагы. Мына мисал үчүн Кочкор эли айтышы мүмкүн да, биз Кочкордо кеңешип кеп аябай ортого салып отуруп, Мирлан Самый Кожону эң мыкты биздин атуулубуз деп туруп, мынакей курултайга жибер деп, жогорку кеңешке депчи. Бүгүн мындай өкүлүңдү деле шайлап беришти, жаңы конституцияга ылайык партиялык идея жагынан деле шайлашты, аякта деле кулундары бар. Дагы эмнеге алар, сиз деле адам мындай эл өкүлү болуп көргөнсүңөр да, парламентке кирип, анан парламенттин алдына барып отчетун берип, ошол жерде парламентарийлер мисалы үчүн Кочкор эли Мирланга жиберсин суроолорун, Мирлан ошол жерде мына менин элим могу суроолорго жообун алгысы келип атат деп сурап алсын да. Кажет эмнеде мындай биз майга дагы май кошуп коюп, анан ушу кийинки май каймактары келсе жакшы болот деген маселе эмеспи? Бул жерде бул курултай жанагы сиз башында айткан негизи туура. Биз баягы улам бир төңкөрүш болгон сайын бийликке ушундай талапты койгонбуз да. Ошо жогорку кеңеш деген бул эмне? Верховный Совет деп эле ошо которулуп койгон да, кыргызча түзмө түз, сөзмө сөз. Анан жана Американын деле тиги Белый домун алып Ак үй деп койгон. Ошону биз которгула деп атабыз да, атын. Жогорку кеңештин өзү эле элдик курултай деп аталыш керек. Ошо сиз айтканда ошо туура болмок да негизи. Анан кийин бул Ак үйдү деле Белый дом деп эле бул элдик эл ордо деп айтыш керек да. Эл ордо болуш керек да, анан бул элдик курултай болуш керек. Мына сиз айткандай ошо элдик курултайга ошол бүт 7 областта жана 40 райондон анан 453 айыл өкмөттөн делегаттар шайланып келип курултай болуш керек. Биздин максатыбыз, тилегибизде ушундай эле да. Мына 7 областтан 70 депутат мыйзам чыгаруу болуп отурмак, мыйзам чыгаруу. Ал эми жанагы 800 киши бул улуттук элдик курултай болмок да. Булар бир жылда эле бир келет дагы бийликтин отчетун угуп таркап кетет. Ар дайым отурбайт да жана 800 киши. Бул жерден СМП деп болот. Биздин СМП болчу эмеспи мурунчу? Законодательный СМП деп. Ошондой болмок да. 70 киши дайыма отуруп, кадимки эле тиги жогорку кеңеште иштейт, мыйзам чыгарат алар, мыйзамын көзөмөл кылат, бирок башка иштерге качпайт да. Бизде мына 30 жылдык кемчилдигибиз ошондо болот атпайбы? Жанагы депутаттар келгенде, олигархтар келип аткан эмнеден? Ошол элде акча сатып алып,
анан кайра барат. А партиялар келгенде деле ошондой болот атпайбы? Партиялар эмне үчүн келет? Өз кызыкчылыгы үчүн келет. Партиялар деле баягы ортого акча чыгарып алып, өзүңүз билесиз го, мына бир мандат канчадан болгонун билесиз го, 100 миң, 200 миң, 300 миң доллар. Золотой деген бар эмес беле, 1 миллион долларга чейин. Эми аны салат да, бул бардык бизнесмендер акча чыкпаган жерге келбейт. Булар билет кайра чыгарып алат. Анткени себеби булардын 3 жол менен бизнес кылчу да, ошо келген депутаттар, партиялар дегеним. Мисалы үчүн булар тендерге катышат да. Жана мамлекеттик тендер мисалы үчүн жанагы Сарпашев иштеп турганда бүт тендер Кыргызстан боюнча Сарпашев утуп алып жүрбөдүбү, билесиздер да. Азыр деле андан кийин деле ошондой болду да. Булардын максаты, тилеги ошондой болгон да. Ошону жок кылыш үчүн да. Бул жерде депутат болобу, мындай элден шайланып келген бир округтан же партиялык болобу, алар таптакыр мына тендер маселесине киришпеш керек биринчиден. Бизнес жасабаш керек. Экинчиден кадр маселесине киришпеш керек. Өзүңүз билесиз го, тигил парламенттик башкаруу болгондо, жанагы бизде тиги бийликтин партиясынан оппозиция болуп калбадыбы? Анан ошол кезекте бак кызыкчылык ойнойт да. Билесиз, тигил Бабановду кандай алмаштырган премьер-министрдичи, ал кимге керек болгон мисалы үчүн. Булар жанагы партиялык кызыкчылык ойноп кетип, партияга өздөрүнүн кишисин коюш үчүн жарым жыл, бир жыл сайын эле премьер-министрди алмаштыра берет да. Анткени себеби булардын артында очередь бар. 100 миң, 200 миң, 300 миң доллар төлөгөн кишилер бар. Алар чукулайт да, давай сен тияка кет, местаңды бер дейт. Же болбосо 200 миң, 300 миң долларыңды кайра бер дейт. Ошону бербеш үчүн партиялар жанагындай кылып кызматка жиберип, артындагын алып келе берет да. Мына ошол системаны жок кылыш үчүн, коррупцияны жок кылыш үчүн мына бир гана жол бар. Ушул жолго түшсөк, коррупция жок болот да. Ошондо бизден келген делегаттар өзүнүн милдети менен гана аткарып калат. Бул элине барат, айылдагы элине гана отчет берет да. Мындай кадр маселесине киришпейт, тендер маселесине киришпейт, жанагындай партиялык кызыкчылык да болбойт. Бүгүнкү күнү деле албетте баягы толук кандуу бир округтук болгондо сонун болмок да. Жанагы 7 областтан 70 депутат болуп, ар бир райондон 40 райондон 40 депутат болсун, бирөөсү мыйзам чыгарып, бирөөсү эл өкүлдөр. Ошондо деле 80 депутат деле жетмек да. А бул жерден төңкөрүштөн кийин багы жогорку кеңештин депутаттары келип президент менен соодалашып бересиздер. Кворумга кылбай коюшуп, келбей коюп, катышпай коюп атып, чоюп атып, анан президент менен соодалашып, анан элүүгө барды да, жанагы бир округтан, анан партиядан келип калбады. Ошол себеби ошода негизи бир мандаттуудан келиш керек эле да. Ошондо нукура элге байланмак да, элге отчет берип калмак ар бир депутатчы. Анан ошол 30 жылдык баягы тажрыйбаны көрүп, ошо коррупцияны жоготуш үчүн ушул жолго келдик да. Агай, мындай маселе да. Эми мына азыр алалык. Ошондой эле регион, мисалы үчүн Кара Суудан Матраимов келди, Кочкордон Самый Кожо деп. Эми алар региондогу адамдар айтты да, эң мыктыбыз ушул депчи. Эми ошондой эле кишилер курултай аркылуу келсе эле, алар сүттөн ак болуп калабы, же азыркылар деле мына тендерге азыр кийлиштирбейт. Азыр тендердин баарын жаап атат, ачык болчу мурун. Кадр саясатын мугалимдин директорлоруна чейин өзүңүз билесиздер, мына сиз депутатсыз, сизге түшүндүргөн жеңилирээк да. Мисалы үчүн кодекс турат, мыйзамдар турат. Ошонун баарын эчтеке кылбай эле президент мына бүт директорлор 5 жылдан ашса жумуштан кетсин деп туруп эле кодексти деле карабай, мыйзамды деле карабай жарлык чыгарып койду дагы. Биз юристтер айтып атабыз да, бул анча жакшы башталыш эмес. Анткени себеби бардык маселени эле ушундай жарлык менен ишке жөнгө сала берсе, анда кодекстардын, мыйзамдардын эмне кереги бар деп. Мына азыр дагы курултай жөнүндөгү мыйзам даяр эмес. Бирок жарлык чыкты. Кээ бир юристтер айта баштады, конституцияда дагы, жанагы президенттин ыйгарым укуктарын чектеген мыйзамда дагы ушу курултайды чакырат деген норма жок. Эмнеге таянып жарлык чыгарды деген маселе болуп атат да. Бул жерде мындай да, президенттин жанагы указга кол койгону, бул уюштуруу маселеси гана боюнча. Анан жанагы биринчи курултайды президент чакырат. Биринчи эң алгачкы курултайды уюштуруу катары өзү демилгеси менен уюштуруп курултайды чакырат. Курултай башталганда элдер өздөрү шайлайт курултайга төраганы. Андан ары тиги президиум шайланат.
Андан ары курултайдын төрагасы өзү алып барат да. Президент жөн ачып берип коет, болду. Андан кийинки курултайларды өздөрү баягы жылда бир жолу болот, курултай отчет берет. Бирок эгерде кезексиз болуп калса, 3-2 менен кайра чакырып кезексиз курултайларды өткөрө берет да. Курултайга болсо эң жакшы жери мамлекеттик чиновниктер келе албайт. Экинчиден жогорку кеңештин депутаты, айылдык кеңештин депутаттары дагы делегат боло албайт. Соттолгон киши делегат боло албайт. Ошондой жактары бар да курултайда. Таза кишилер келет дегенди айтып атам да мен сизге. Таза агай, мындай маселе да. Өзүңүз депутат болуп иштегенсиңер, мыйзамдуулук, жазылган кагазга жазылган мыйзамдын негизинде иштегендин баасын билесиңер. Мына бүгүн мыйзамда кабыл элек да, анан азыркы парламентте карап коюп турган болсоңор, ушу мен каршымын деген эле бир экөө чыгат да, так 90% баары эле президенттин демилгеси болобу, өкмөттөн келген демилге болобу, ушинтип эле баары эле колдоп берип атышат да. Курултайды чакырып, мындай жарлык менен чакырып, көптөгөн юристтердин бул эмне деген эмне бардык маселелерге президент кийлише береби деген маселени көтөргөн ордуна мыйзамды жаздырып, ай мынтип койсо баталияны кабыл алып берип коймок да, эмнеге биз ошол мыйзамдуулук жолго түшө албай атабыз? Мыйзамдын кабыл алынышпаганы эмне себептен? Мыйзамды жазганбыз, биз жогорку кеңешке алып бардык. Мурдакысы айттым го, 12-жылы карашкан, ошол бойдон 10 жыл карабай койду. Биз бул мыйзамды дагы жазып алып бардык. Мында дагы мен катыштым, бирок биз эми бага демократ болуп, эл үчүн деп күйүп бышып жүргөн Жанар Акаев айтпады. Мындай курултайды биз кабыл алалы дейт, бирок курултай келип кол чаап сүрөткө түшүп президент менен таркап кетиш керек деп ошентип эң жакшы көргөн депутат ушинтип айтып атпайбы, анан күйбөгөн жерин көт де. Жанар айтып атат. Башка бирөө айтса макул эметчи. Жанарын айтканда күйүп кеттим да. Биз жакшы көргөн депутат ушинтип айтса. Эми тиги Жанар мурдакыдай дежур депутат болсо бир жөн да. Демократия менен алышып жүрөт канча жылдан бери, өзү жакшы маселелерди көтөрүп жүрүп, анан ошол күнү мактаган кыз тойдо отурат болду да, короче. Анан ушулар менин оюмча булардын ою эме болуп калды да. Бизди булар ыштык катары көрдү, биринчиден. Экинчиден бизди булар өздөрүнө конкурент сыяктуу көрдү. Мен айттым, бизди конкурент көрбөгүлө, биз силерге эч качан тийишпейбиз. Силердин өзүңөр жумушуңар бар, кыла бересиңер. Биздин жумушубуз таптакыр башка деп айтсак да кызганды да, мындайча айтканда. Өткөргүчтөр келгенде албетте ким эле баягы колунда жеп аткан нандан айрылсын. Аны ким эле отчет бергенде кааласын. Депутаттар дагы отчет берет деген бар болчу да. Анан мен кийин айттым, депутаттардын отчет берген дегенде алып салалы, депутат мейли өзүнүн элинде отчет бере берсин. Биз только мамлекеттик түзүмдө гана отчет берсин деп оңдодук дагычы. Ошондо дагы депутаттар каршы болуп өткөрбөй койду. Себеби мындай болуп атпайбы? Эме депутаттардагы эл өкүлдөр, курултайдагы эл өкүлү, анан дублированиянын эмне кереги бар? Кайсы маселени депутат чече албаган, кайсы маселени курултай чечип кете алат деген анда так суроо берейинчи. Анткени себеби кайсы бир институттун же кайсы бир маселенин пайда болушу тигилер чече албайт деген маселеден бүгүнкү күндө ушу депутаттардын бул колунан келбейт. Ошон үчүн курултай болуш керек деген кайсы маселе бар? Мен депутаттардын дагы, президенттин дагы колунан келбей турган маселелерди мен курултай чечет деп айта алам да. Маселен, мына 30 жылдык алган багытыбыз, туура демократия жолунда деп коюп анан демократиянын аягы биздики гей парад менен бүтүп атпайбы? Адам аялдан укугу десең бизде гей парад да, бизде жанагы 8 март деген сонун майрам бар эле го, эжелерибизге, апаларыбызга, карындаштарыбызга гүл берчелик. Ошол гүл берген майрамды булар гей парадка айландырып салышпадыбы? Ал эме жөнөкөй эле мындай эмени карапайым эл эмес, ажообуз, эл башкарган эл ажообуз келип алып, музейге жалаңач коюп алып туруп, мына жалаңач аял маданият деп атпайбы, денесиндеги жазы адабият дейт, музейде өтсө руханият дейт да. Мына биз бул коомго багыт берели деп атабыз. Ушундай жолго барбайлык, токтотойлук, салт менен, нарк менен жашайлык.
салт күчтүү болсун, нарк күчтүү болсун, мыйзам күчтүү болсун деп атабыз да. Ар ким эле каалаганын кыла бербеш керек да. Анан бир 50 жылдык бир чоң бир мамлекеттик стратегиялык бир программабыз бар үстүнө. Ошону кабыл алсак, ошол бузулбаш керек да. Ким президент болуп кетпесе деле, ошол иштеш керек. Мисалы үчүн ГЭС куруу боюнча биз мына 30 жылда 15 20 сайыздын убагында план болчу. Ошол ГЭСтин баарын салып койсок, азыр свет проблемасы болбойт эле да. Бизде мына бир президентибиз келди дагы, келет дагы бир жерди жардырып коет да, ГЭС баштап коет, фундамент салып коет, $1 миллион жейт дагы. Экинчиси келет да, экинчиси башка бир ГЭСтин фундаментин куюп коет, ал дагы $30 миллион жейт да, кетип калат да. Ошон үчүн мына 30 жылда бизде 30 этаж үй салгандын ордуна 30 бийлигибиз 30 времянка салып туруп алды да. Бирөө салган времянканы бузуп, кайра тигиси времянка салып туруп алды да. Ошол ГЭСтер эмдигиче салынып бүтүп калмак да, мына 10 жыл болду, 10 жылдан бери. Мына биз ушундай багыттарга гана киригишебиз. Биз жанагындай булардын чарба иштерине, булардын ички иштерине таптакыр киригише албайбыз. Биз мамлекеттик стратегиялык объектилерди, анан кыргыздын тилин, када салтын, наркын сактаган жагына көбүрөөк басым кылабыз да. Мисалы үчүн ошол ГЭСтер салынып калса, мисалы үчүн дагы мыйзам бар, мына 10 жылдын ичинде биз электромобилге өтүш керек деген мыйзам бар да. Ошону бийликке таңбалайбыз да, 10 жылдын ичинде өткөрөсүң деп. Дагы бир биздин программабыз бар. Мына бизде 150 миллион элибиз четке чыгып кетпеди, аны издеп тентип дүйнө кыдырып кеттик да, айла жоктун айынан. Мына ошолорду кайрап келүү боюнча бизде программа бар. Ошол миллион кишини алып келиш үчүн 100 завод салыш керек да. Жок дегенде 10 000 кишиден иштей турган. А 100 заводду бир 15-20 жылда салыш керек. Ушундай бир программабыз бар. Мына ошолорду таңгылайбыз, ошолорду аткарасыңар деп. Президенттер келип кете берет, бирок программа калат да, кыргыздын келечегине кала турган. Анан жанагы кыргыздын тарыхын түп тамырынан бери бизде жанагы чыныгы тарыхты жастырып, ошону бекитебиз курултайда. Мисалы үчүн бизде айтат, кыргыздын тарыхы, кыргыз жок болгон, кыргыз катсабасы болгон, кыргыз чабан болгон, түркөй болгон кыргыз дейт. 1917-жылы эле улук революцияда Ленин атам тууган дейт да кыргыздычы. Кыргыздын тарыхы 3000 кылым болгон. 3000-дан бер жага. Мына биз ошол тарыхты ордоп келебиз. Мына 2000-жылдары өткөрбөдүкпү, жана Кыргызстан 2200, Ош шаарына 3000 деген. Мына ошонун азыр биз биринчи курултайга сунуш берип атам. Кыргызстан 3069 деген мына Кытайдан келген тарыхый далилдер бар. Ошону көтөрүп, дүйнөлүк кыргыздын курултайын өткөрүп, анан ошол жерде ЮНЕСКОга жазып, курултайды ЮНЕСКОдан кыргыздыкы деп өткөрүш керек. Кыргыздын жанагы байыркы Орхон Энесай жазуусу бар эмеспи? Аны биздин академик Улуттар Академиясы мойнуна албай, ошону далилдей албай жүрүп да. Бул Орхон Энесай жазуу эмес, бул кыргыз тамгалар, кыргыз жазуусу, байыркы кыргыз жазуусу. Мына ушунун баарын ЮНЕСКОдан өткөрүп, кыргыздын чыныгы туура тарыхты жазабыз да. Мына бул Манас атабыз Кытайды чапкан, Атила атабыз Римди чапкан. Мына Барсбек аган 640-жылы, 711-жылы өзүңөр билесиңер. Мына биздеги Сафит Буланда 2272 арабтын башын алган кыргыздар Куран окуп атканда. Бешембек мырза, бир суроо. Ушундай тарыхты биз тактап, мындайча айтканда, тилибизди, тамгабызды, тарыхыбызды ташка тамга басканда алтын тамга жаздырабыз да. Биз ички чарба иштерине таптакыр киригишпей, жогорку кеңеш. Бир маселе, бир суроо. Агай, сиз айтып атасызбы, биз мындай программабыз бар, биз муну жасайбыз, мындай депчи. А сиз кайдан билесиз ошо курултайга сиз келериңизди? Эмне мурунтадан бери курултай деп жүргөн Турал Баяз, Кошалиев, сиз дагы бир 10-15 чакты кишилер бар, курултай деп жүргөн. Сөзсүз түрдө келет деген кепилдикти силерге ким берди? Аякта 600-800 киши болот. Балким алар 8 мартта аялдардын укугу туура марш кылып атат. Аялдарды коргошубуз керек, аялдарды кордобошубуз керек. Бул деген Кыргызстанда, кстати, агай, бир да жолу гей парад болгон эмес. Бул сизге маалымат үчүн эле да. Ошондой маселени балким ошондой маселелерди көтөрүп чыгат да. Сиз кайдан билесиз, что сиз ошол жерге келесиз? Же силерге уже точно ушу силер келесиңер деп уже кепилдик бирөө берди беле? Делегаттар чечилемек да, кантип айтып атасыз? Биз ушуну алып келебиз деп.
эл шайлайт. Бул жерде курултайчылар прописка менен келет. Мисалы үчүн жогорку кеңеште тигил Бишкекте жашаган олигархтар чогулуп эле депутат болот го, айылга барып элди сатып алып, айылда деген эл жакыр да, жакырчылык, жумушсуздук 1000 сомго добушун сатат. А бул жерде андай болбойт. Бул жерде пропискасы менен, прописка еще 5 жыл жашаш керек. Айылдан өтүп келсең, сен 5 жыл жашашың керек ошол жакта. А эл шайлабай койсо силерден? Эл шайлабай койсо, бул эл түгөнбөйт да, элдин ичинде толтура кишилер бар, келе берет. Ким келсе дагы ошол ишти жасайт да. Мен да келбей калышым мүмкүн. Мисалы үчүн сиз айткандай, эл кимди шайласа ошол келет да бул жерде. Анан жанагы тиги сиз айтып атпайсыз, президент башкарып атат деп. Ал керек болсо тиги эл кимди шайласа төрага болсо курултай. Ал деген президентти да карабайт ал. Курултай кандай чечсе, курултайдын гана чечимин аткарат. Дагы бир маселе. Жана айтып кетпедиңер, биз тарыхтын баарын көтөрүп чыгабыз депчи. Бул чын айтканда аябай маанилүү маселе. Но бирок Орус Федерациясынын рекомендациясы менен архивдер дагы 50 жылга чейин ачылбасын деп бизге жазганда, а өзүңөр билесиңер да, биз жөн эле Орусия Федерациясынын алдында жөн эле алдыга чуркап барып алардын айтканын, алар айта электе эле оозунан эмне чыгат болду экен деп аткара баштайбыз да. Ошентип 50 жылга ачылбасын деп айтканда, курултайчылар, бул болбойт, биз деген тарыхыбызды билишибиз керек, архивдерди ачалык деп койгон үндү уккан жокмун. Укук коргоочулар эле кыйкырып жүрөбүз, эмне үчүн архив ачылбайт, биз деген тарыхыбызды билишибиз керек деп. Эмне же обязательно курултайга келип алып эле ошол маселени коюшуңар керек. Мында бүгүн саясат жүрүп атат. Бүгүн Орусия Федерациясы бизге эмени ачканга уруксат берген жок, 50 жылга дагы токтотуп тургула деп. Биздикилер макул деп коюшту. Архив ачылбаса, кантип биз 17-жылы Ленин атабыз эмне болгонун кантип далилдеп билип дагы эмнелерди билебиз? 50 жылга мен уже өлөт экенмин. Мен азыр уже 50ге чыгып калдым. 100ге чыгат экенмин архив ачылгандачы. Ал кеп архивде эмес да. Мисалы үчүн биз тарых эмне болгонун. Тарыхта Кыргыздын тарыхчылары экиге бөлүнөт да. Бул Кыргыздын тарыхчылары жана Компартиянын тарыхын эле билет. СК КПСС'нин тарыхын билет, анан тиги СССРдин тарыхын билет, болду да, башканы билбейт. Андан Кыргыздын тамырынан бери каскан бизде тарыхчылар бар. Мына Дастан Сарыулук деген бар. Дүйнөнү мына кече күнү Чоюн Өмүралиев жазды, Кытайдын иероглифтеринен бери кыргыздык деп жазып атат. Мындайлар фактылар толтура. Биз деген бир эле Россиянын архивин карап отурбайбыз да. Бизде Кытайдын биздин архив ачылбасын деп рекомендация беришти. КГБ, ГКНБ 37-жылы атылган аталарыбыз жөнүндө биз укугубуз жок экен да. Алар сүйлөй берет. Бизде Кытайда архивден алып келинген фактылар бар. Кыргызстанга 3069 деген. Аны кассаң 7000ге чейин барат да. Арабтардан алган тарых бар, Персиядан алган тарых бар. Биздин тарых Европада, Германияда, Атилла Римди чапканда мына ошол жакта биздин тарых. Манас атабыз Кытайды чапкан, ошол жакта биздин тарых. Россияда эмес биздин тарых. Россияда кечеки 17-жылдан бери эле 100 жылдык тарых бар аякта. Агай, бизде 7000 жылдык тарых бар Кытайда, Арабта, Персияда. Эме курултайды ушундай тарыхка байлап койсок, алар өзүнүн багытын башка жака буруп кетпейби? Анткени себеби бул тарыхка эле карабайт да. Курултай деген бул бүгүнкү күнү абдан маанилүү маселелерди чечүү дегенди билдирет да. Мында кайсы жерде карабаса, бул абдан улутка маанилүү. Мен кээде ойлойм, ушу курултай бул жанагы биздин эле референдумдун бир түрү да. Абдан бир курч маселе турганда ошол маселени коюп, элдер келип, мурун тиги телефон жок, байланыш жок, анан ушу биздин айылыбыздын баатыры сенсиң, барып биздин көйгөйүздү айтып, өзүңдүкүн билдирип, ошол жакка жетип кел деген да. Азыр баарыбызда телефон бар, колубузга телефон кармап туруп, ушул маселе боюнча деп туруп баарыбыз добушун берсек, 600 делегаттын да кереги жок. 6 миллион адам өзүнүн оюн ыкчам билдиргенге мүмкүнчүлүк түзүлүп аткан кезде, айылдагы даже менин абдан жакын кишим аны сен кыйынсың деп ошол жака жиберсем, албай ким киши ооруп, же дагы бир нерсе болуп калып, бир нерсени укпай калып, таптакыр башка жака добушун берип коюп, анан биз келгенден кийин эмне болду деп отургандын бүгүнкү күндө эми технологиялар алдыга кетип аткан учурда, парламентибизде эле турганда, анткени курултайдын баары бул акчага байланат. Ошол 600 делегат Бишкекке келип, алардын уюштурганы болот, кээ бирлери жатар жери жок болот,
тамак аштарын уюштуруп бериш керек. Ошолордун баары акча болот да. Бүгүнкү күндө бунун маанилүүлүгү кандай да? Биз деле 120 депутатты багып коятпы. Азыр 90 болуп калды. 30 жылдан бери депутаттар багып атпайбызбы? 6 миллион кетет бир депутатка. А бул жерде курултайчылардын делегаттарына акча кетпейт. Бир жылда бир чогулат болду. Бир тиын акча кетет. Жанагы бир депутаттын акчасы да кетпейт да. Мисалы үчүн бир депутатка 6 миллион кетип атпайбы? Ага квартира берип атабыз, машина берип атабыз, канцтоварын берип атабыз, элди алдап, кийин тигил мынакей эмелерди жойдук, машинени жойдук деген менен булар наличка алып атат. Аны эл деле билет көбүнчөсү. Ошол помощниген жойдук дебедиби? Машинени жойдук деп. А бул акчалай алып атпайбы? Бензинди алып атат, ремонтко алып атат. Баары бир ошончо акча кетип атат. Ошон үчүн бул жерде курултайды баягы миллион акча кетет дегенден алысмын да. Анан кийин бизде өзүңүздөр билесиздерби, сизде маалымат барбы, маалымат жокпу билбейм. Биз 2-3 жыл мурда электрондой курултайды ачканбыз. Ошол электрондой курултайда мисалы үчүн жанагы шайлоо болот атпайбы бизде 3,5 миллион добуш берүүчү шайлоо. Мына ошонун баары кирсе, сиз айткандай бүт маселени ошол жерде чечет да. Керек болсо кийин келечекте шайлоонун баарын электрондой курултай менен өткөрөбүз. Жанагы чеч блокту коюп, эч ким кире албагандай кылып, эч ким оңдой албагандай кылып, ар ким өзү гана текшере тургандай кылып, 5-10 жылда Кудай буйрса, могу технологиянын заманында ошол жол менен барабыз. Антпесе биздикилер көнүп алды 30 жылдан бери эле эл жакыр элди 1000 сомдон таркатпай эле баягылар эле келет атат. Ар көрүп атасыздар парламенттин жарымынан эле ошолор болот атпайбы, олигархтар. Бүгүнкү күндөгү парламентте элдин өкүлү жок, олигархтардын өкүлү бар. Партиянын өкүлү бар. Бейшенбек мырза, кыскача айтып алайынчы. Анан кийин жанагы шайлоодо буларды жанагы партияда атпайбы? Партияда деле булардын деле артында киши деле жок. 5 миң, 10 миң эле мүчөсү бар партиялык. Анан шайлоодо деле эл буларга жана 30% келип бербедиби? 30% келгенде деле жана өтпөй калган партиялардыкын минус кылып салсаңыз, буларга 10% эле киши добуш берген. Бул жерде курултайчылар 100% элден шайланып келет. Жана 3,5 миллион элден шайланып келет. Булар деген жанагы акчага сатып алып келип, анан элди алдап алып келгенин баары минус кылып салсаң, булардыкы нөл болуп калат. Ошон үчүн биз эл келечекте баары бир ошо электрондук курултайга өтүп, заманбап, анан элди ошол жактан не только шайлоо, жанагындай проблемаларды, күнүмдүк проблема бар, ошол жактан чечсе болот. Ар ким өзүнүн эмесин берсе болот, сунуштарын, талаптарын берсе болот. Эл чогулуп ошол жерде деле электрондой тармак менен чечсе болот. Мисалы, мынтип ойлойлук да, бир айылдан абдан мыкты жигит же мыкты кыз шайланып келди, элдин баары ошого добушун берди. Кача мен азыр ишенбейм, анткени себеби эле парламентке шайлоо болуп атканда акчага алданган эл эле курултайга шайлоо деп атканда эле баягы ант сезими өзгөрүп эле эң мыктыны шайлайлык деп калат деген. Ал үчүн бир убакыт өтүш керек деп ойлойм да. Мен ойлойм ошо биздин парламент эле курултай деп коюп эле эң чоң курултай деп койсок, мен биягыбыз ойгонуп, таза кишини шайлаш керек деп бара ошого барабыз деп ойлойм да. Но бирок ойлойлук да, мындай эң мыкты бир өкүл келди курултайга. Аякта жанагы 600 киши делегаттар отурат. Бир жылда бир чогулат деп атабыз. Эмне маселени чечип, анан еще мыйзамга рекомендательный характер деп кетти да. Алар рекомендация берет деп. Мен рекомендацияны күндө отуруп эле Facebooктун алдында берип атам. 600 кишинин деле рекомендациясы. Анан еще мынтип жазып коюштур да мыйзамга. Жакпаса сотко берсе болот. Кетсин десе. Рекомендательный чечимди сотко бергенин эмне кажети бар? Сотко бериле турган болуп калса, анда мыйзамсыз деп табышы мүмкүн да сот. Анда алдын ала курултай мыйзамсыз чечимдерди жылдырганга чогулуп атабы? Бул кандай түшүнүксүз орган болуп калат да. Бир жылда бир чогулуп алып, рекомендация берген орган деле кантип эле ушу биздин бийлик чукап барып, ошол рекомендация бергенин аткарып калсын деген маселе. Мен айтып атпайбы, бул курултай толук кандуу орной элек. Бул баш мыйзамды жазып атканда биз чуркап калып калдык да, биздин талаптар өтпөй калды. Бул жерде жанагындай рекомендательный эмес, сөзсүз түрдө кыйшайышсыз аткарылат деген чечимге жетиш керек да. 5 жыл болобу, 10 жыл болобу биринчиден. Экинчиден, биздин
баш мыйзамга өзгөртүүлөр кириш керек азыр. Бул жерде дагы жакшы нерсе бар. Курултайдын өзүнүн мыйзам жазуу укугу бар да. Бул эң чоң жетишкендик деп мен эсептейм. Анткен себеби өзүмдүн башыман өттү. Баягы билесиз да, тиги Жээнбеков паспорттан улут дегенди алып салбады эле, кыргыз улут дегенди. Биз ошондо жазып, пикет, митек уюштуруп, таптакыр болбой койгондо анан биз кол чогулттук 10 000, 20 000. Анан ушунча кыйналдык, ошондо да аткарган жок. Анан кийин өзүңөр билесиңер, биз конституционну сотко бергенбиз да. Ошолдо да чечкен жок. Бирок төңкөрүш болгондо эң биринчи жокко чыгарган ошол мыйзам болду да. Паспорттун улуттуулукту кайрап келдик да. Мына ошондой нерсеге курултай жол бербейт да. Жанагындай толук кандуу курултай орносо, ошо сиз айткандай жогорку кеңеш элдик курултай деп аталып, анан ар бир жактан делегаттар шайланып келип, анан курултайдын чечими сөзсүз түрдө аткарыла турган, мына ошого биз чечишибиз керек да. Анан кийин бул жерде жанагы бүгүнкү күнү ушундай болуп атат, баягы сиз айткандай сунуш катары гана берип атат да. Биз ошо жанагы мыйзам жазуу укук менен ошону сунуш эмес, курултайдын чечимин кыйшайсыз аткарыш керек деген. Бул анткени Кыргыздын келечегине керек да. Өзүңүз аралашып жүрөсүз саясатта, 3 төңкөрүштү көрдүңүз да. Эгерде парламент күчтүү болуп турганда, парламент аябай күчтүү болгондо президенттерди төңкөрүшкө жеткирбей эле импичмент менен кетирип койсо болмок, туурабы? Ошого президентке каршы чыга алган жок да биздин дежир депутаттар. Чимкент депутаттар келип түкүрүк жөнүндө мыйзам жасап отуруп албады. Анан эмне болду? Анан айла жок, эл анан төңкөрүп салып атпай президенттичи. Бул импичментти кыла албайт. Азыркы парламентте да ачык эле айтып коеюн. Булардын да импичмент кыла албайт. Күчү кетпейт. Булардын деле ошондой дежир депутат, ачык эле айтып коеюн. Буларды деле ошон үчүн мен жанагындай сунуш киргизгем да. Анан дагы бир маанилүү маселе, мен айтсам укпай коюшту. Анан тиги жазганда дагы баш мыйзамды жазып атканда дагы кирбей калды да ошо. Негизи азыркы курултай мыйзамына эмес, баш мыйзамга кириш керек эле да, ушул негизги нерсе. Баш мыйзамдын мен эң негизги ушул пункт деп айтат элем да. Мисалы үчүн бизде 3 төңкөрүш болду, туурабы? Анан кийин ким эрте турса эле ак үйдү басып алып эле анан тиги декрет чыгарып отурбайбы? Эрте турган эле ким жетишип калса, 7-нчи этажды басып алса болду да. Отуруп алып анан тиги декрет чыгарып отурат да. Анан декрет чыгарып, чыгарган өздөрү болсо аборт болуп калат да. Ошондой жолго жеткирбеш үчүн, төңкөрүш кылбаш үчүн ошол жерде ошондой саясий кырдаал болгондо курултай чакырылат да. Кезексиз курултай чакырат дагы бир түндө, түнү болобу, күнү болобу, жарым саатта убактылуу өкмөтүн шайлайт, шайлоосун бекитип берет, кайсы числоодо болот. Кийин мыйзамдаштырып, анан кадимки мыйзам келгенче курултай өзү башкарыш керек да. Бизде 15 киши чогулуп алып эле, бул келечекте ушундайга бут тоспосок, бул келечекте деле ушундай боло берет. Кыргызстанда мына 300 олигарх бар да. Ошо олигархтар 1 миллиондон акча чогултат дагы элге чачып берет да, эл түшүнбөйт ар жагын. Элди келип төңкөрүш кыла берет, айылдан келет дагы 1000 сом төңкөрүш кылып айылга кетип калат. Булар келгендер отуруп алып тендер сатат, кадр маселесин сатат, бизнес кылып алганда мандат сатат, ушундай бизнес кылып алганда бул токтобой турган иш да. Муну токтотуш үчүн бир гана жол бар. Ошондой жолго барышыбыз керек. Бешенбек мырза, дагы бир маселе. Мына олигархтар деп атабыз, алар сатып алат деп атабыз. Ким кепилдик берет? Делегаттарды шайлап атканда айылдын деле аттуу баштуу ушу кыйын деген кишилери, мен көп чыр-чатактардын үстүндө жүрүп, медиатор болуп барып калгандарды көрөм. Өздөрүнө көбүрөөк жер алып алган, байыган кишилердин баары эле, баягы олигархтар эле, аксакалдар, аны элдер төргө өткөзөт. Бүгүнкү күндө бизде коррупционерлерди төргө өткөзүп, аларга жылкы союп берип, ой сен жашагын деп жөнүндө чапанына намаз окутушпайбы? Ким кепилдик берет, что тазалар келет деген маселе. Анткени себеби 2010-жылы мен бүгүн атайын карап чыктым. Курманбек Бакиевдин жана ынтымак деген курултайында аябай сонун сөздөрдү сүйлөптүр. Азыркы башкаруу система бизди алдыга жылганга мүмкүнчүлүк бербей атат. Ошон үчүн силерди чакырдык. Биз деген бийликтерди жерлерге мындай кетиришибиз керек деп жана борбордон ажыратуу жөнүндө сүйлөптүр. Ушундай сөздөрү сонунда жыйынтыгында эчтеке жок, мындай саясаты тескери да. Анан делегаттар деле баягы
кол чаап коюп эле отурган эле чакырылган дежур делегаттар болуп чыгып келген да. Ким бүгүнкү күндө делегаттар үнү чыккан, демократиялык же мындай өнүгүү жолун көрө билген кыйын кишилер келет деп ким кепилдик берет? Кантип эле кечээ эле шайлоодо алданган кыргыз элин курултайга прям алданбай, олигархтардын сорпосун ичпей жакшы шайлап берет дегенди ким кепилдик берет? Эми курултайга кимдер делегат боло алат деген мыйзам бар да. Ошол жерде жазылган. 5 жыл ошол жакта пропискаң болушун керек. Экинчиден, сен эч кандай гос мамлекеттик мекемеде иштебесиң керек. Үчүнчүдөн, айылдык кеңеш, жогорку кеңеште депутат болбошуң керек дегенде тазарат да, бул сеткалар тазалат. Анан экинчи маселе. Ошол жерде жашаган эл, бир айыл бирин-бирин жакшынакай тааныйт, жакшынакай билет. Эл ошонун ичинен өзүнүн таттыктуусун тандап алат. Анан муну деген бул 5 эле өтө ал деген курултайчы болуп 5 жыл отурбайт ал. 1 жыл сайын келип элине отчет берет. Элинен өтсө калып иштейт, элинен өтпөсө 1 жылда андан жакшылар келе берет да, 1 жыл сайын алмаша берет. Анан сиз айткандай маселе бар, элибизде 30 жылдан бери шайлоону көрүп атпайсызбы, кандай болот экен. Азыркы күнү элибиз жакыр, анан ишенчек, алданат дегендей. Эми азыр элибиз деле түшүнүп калды болуш керек. Могу 3 төңкөрүш бизге сабак болуш керек. Ошол жалаң сатылып атып, жалаң олигархтарды алып келип атып, 3 төңкөрүш кылдык да. Сиз айткандай кандайдыр бир деңгээлде коркунуч бар. Ошол эле 800 кишинин баардыгы эле таптаза апапак келет деп мен деле ойлобойм. Мен ойлойм, бир 60-70% таза адамдар келсе, талашып, тартышып турса, добуштан 51%-тен көп болуш керек да, жок дегенде. Анан курултайдын өзүнүн касиети бар. Сиз жанагы Бакиевдин курултайын айтып атпайсызбы? Мына ошол болгон курултай. Бирок билесизби, ошол жерде 1000 киши келсе дагы бир эле киши чечип койгон, билесизби? Бөдөш эжени эмне деп айткан? Бөдөш эженин сөзү бир тең курултай бир тең болгон да. Ошол Бөдөш эженин сөзүнүн аягы төңкөрүш калып келбеди. Бир эле киши эмне кылып койду, көрдүңүзбү? Мына келечекте курултайда ошондой болот. Бир эле киши талкалап коет, ал 8 кишинин үйрүнө окулат да. Курултайдын өзү касиети болот. Курултай деген эч убакта адилеттүүлүктөн тайбаш керек да. Курултай адилеттүүлүктөн тайса анда чурултай болуп коет да. Курултайдын кереги жок болуп калат. Ошого биз көп маани бериш керек. Мына сизге окшогон адамдар келиш керек бул жакка. Бирок кыргыздын салтын, наркын сыйлаган адамдар келиш керек. Мыйзамын сыйлаган адамдар келиш керек да. Мен ойлойм, сизде деле ошондой коркунуч бар, менде да ошондой коркунуч бар. Дагы эле олигархтар келеби деп. Анан ошол жерде жанагы неме деген дагы сөз бар болчу. Ошо курултайга делегатты тиги партиялар дагы жылдыра алат деген. Мен алдырып салгам партиялар. Партиялар аралашкан жерде подкуп кетет. Партиялар өзүнүн партия делегатын алып келебиз деп элге акча таркатып, кашасын чыгарат да курултайдын. Ошол пунктту мен алдырып салгам да, партиядан болбойт деген. Ар ким как жаран катар катыша берсин, мейли ал партиянын атынан эмес, өзүнүн жарандык укугу катыша берет. Олигарх болобу, комуш болобу, баарына бирдей эме шарт түзүлөт да. Дагы мындай бир суроо, агай, өзүңүз билесиз, ар бир мындай бийлик 3 бутактан турат. Анан конституциянын эң негизги мындай максаты ошо узурпация, бир киши бардык бийликтин баарын өзүнө камтып албасын деш үчүн баягы тең салмактуулук деп коет го. Ар бир бийлик баягы аңдышкан абысындардай болуп, башка бийлик бутагы четтен чыгып кетпесин, мыйзамдан чыгып кетпесин деп бири-бирин карап турган системалар өнүгүүгө барат деп далилденген. Курултай ушу 3 бийлик бутактын кайсынысына кириш керек? Курултай эл өкүлдөр жагына кирет да. Бул жана айтпадымбы, толук кандуу орной элек деп. Келечекте 5 жылдан кийин бул толук кандуу орнойт. Ошондо жогорку кеңеш, азыркы жогорку кеңеш, элдик курултай болот. Ошол жерде 70 киши мыйзам чыгарылат да, 800 киши курултайдын делегаты болот да. Мына ошондо толук кандуу орнойт. Ошондо курултайдын чечими кыйшайсыз аткарылат. Мына ошондо курултай өзүнүн вазифасын туура так тарыхый милдетин аткарат да. Курултайдын милдети ошол жанагы бизде деле илгери хан шайлаган да, анан ошонун эл жана кырк уруунун жетекчилери, уруу башчылары дейли жылга келип отчетун алып башкарып турган да. Азыр деле ошондой системада 40 район, 7 область ошого эл келип
ажонун отчетун алып турат, иштирбей жедирбей дегенимде. Анан жанакы сиз айткан маселе туура, мына өзүңүз көрбөдүкпү барыбыз эле 30 жылдан бери кандай болду? Бизде жана 3 бутак деген жок, бир эле бутак бар. Бир эле президент болбоду, көрбөдүңөр. Атамбаев өзү президент, өзү 120 депутат, өзү сот, өзү прокурор, өзү эсен болбоду. Калаганын камады, калаганын чыгарды, чеченге окшогондорду. Ошондой болободу. Мына анан биздин тарыхыбызда 30 жылдан бери өзүңүз деле көрдүңүз да, мына келген президенттин баары эле ажыдар болуп кетип атпайбы? Бул ажыдар деген бизде Кыргызстанда президентине бир жугуштуу оору болуп калды да, илгери бар эмес беле? Детский болезнь, болезнь коммунизма деген. Ошондой болезнь бар Кыргызстанда. Кыргызстандын президенттери шайланган күн эртеси күнү эле ажыдарга айланат да. Мына ошол ажыдар болбош үчүн бул курултай вакцина болуп эсептелинет да. Любой президент. Ошондо бара бара курултай расмий өкүлчүлүк бийликке кирип, парламент болуп калат. Кадимкидей эле мыйзамдан өзүнүн ордун алат. Анан балким президенттин деле кереги жок болот бизге. Курултай өзүнүн аткаруу жагын көзөмөлдөп турса, мыйзамдарын чыгарып коюп турса, элет жактардан элдер айткан нерселерди ошол жака чыгарып туруп, мынакей могул мыйзам болот деп коюп турса, балким анда бизге чыныгы мен ишенем да, кыргыздын канында, каада эмелеринде баягы сөгүнө чейин сиңген бул парламенттик башкаруу дегенге билем да, бул өкүлчүлүк башкаруу депчи. Анда жалгыз киши чечкен, жалгыз киши билген, жалгыз киши соттун ордуна келгенди биз тааныбасак, биз ага баш ийбесек, анда ушул система менен келип туруп президенттик бизге жарабайт деп туруп, чыныгы парламенттик форма башкарууга өтүп кетсек, балким дүйнөгө таанылып, эң мындай акыйкат башкаруу системаны орнотуп, кыргыздарды карагылачы, эч кандай президентсиз эле ар бир тиги элет жеринен өкүлдөрүн алып алып туруп, чыныгы тиги башкаруу системаны, адилет, акыйкат башкаруу системаны орнотуу дегенге бара алабыз. Биз дагы Кудайдан тилегенибиз ошо да, адилет, акыйкат, бийлик башкаруу келиш керек деп. Анан бизде 30 жылдык тарыхыбызды карасак кандай болбой жатпайбы? Улам келген эле президент, бизде тиги закон жок, жогорку кеңеште эле жок, баш мыйзамда эле жок. Бир эле мыйзам бар, президент деген болду, баары чечет, баарын дейт. Ошон үчүн биз ошо курултай деп кыйкырып атканыбыз ошол. Анан бизде парламенттик башкаруу деп жакшы тилек, жакшы ой менен алып келдик эле да, парламенттик башкаруу болгондо мен деле түшүнгөм, мына сүйүнгөм дегеним, мына жакшы болду, элдик бийлик келди, парламенттик башкаруу болду да. Бирок парламенттик башкарууну орноткондо жанагы партиядан келген ошол бузуп кетти да, партиялык кызыкчылык, коррупция болуп кетти да. Ошон үчүн жанагындай мандат сатылмай, ошондой жанагындай бийликтеги отурган бутактары сатылмай болуп калды да. Мына аким, саким, губернаторлордун 50 000, 100 000 доллар берип, министрлердин баары 200 000, 300 000 доллар, мандат, депутат 1 миллион долларга чейин кетип атпайбы? 500 000 доллар кетип атат. Мына ошондой мамлекет кантип болсун? Коррупциялык мамлекет болуп атпайбы? Биз анан 3 жолу төңкөрүш жасаганда деле биз аброй түшүп калды да дүйнөлүк деңгээлде. Бүгүнкү күндө бизде кыйын мамлекеттер Кытай, Америка, Россия бизди мамлекет катары деле эсептебейт, мындай серьезный мамлекет катары эсептелбейт. Бизди баягы несостоявшийся мамлекет дейт. Бизди жок болуп кете турган мамлекет дейт. Бизди баягы эме катары көрөт. Ошон үчүн биз азыркы күнү мен ойлойм, мен деле Агай, эмеңизди өчүп калды тиги микрофонуңуз. Микрофон. Негизи мен айтар элем, Кыргызстандын келечегинде өсүп өнүүнүн 100 жылда деп айтайын, келечекте 100 жылда өсүп өнүүнүн 3 жолу бар да. Биринчи жолу биз экстремизм, терроризм жолуна түшүп алсак, биз Сомалидей, Афганистандай болобуз да. Биз мына 30 жылдык тарыхыбызды дагы 100 жылда 3 жолу кайталасак, төңкөрүштү жасап, 3, 4, 5 жолу
32 өкмөттү кубалап, 5-6 президентти кубалап, 500-600 кишини өлтүрүп, мына июнь окуясында өлбөдү 500-600 киши. Бишкектен 87 киши өлдү. Ошону bir 100 жылда 3 жолу кайталасак, биз Сомалия болобуз да, жок болуп кете турган мамлекет. Биз менен эч ким сүйлөшпөй калат. Биз бандитский, коррупционер мамлекет болобуз да. Бизде бир гана жол бар. Биз кылымдарды карыткан ата бабанын жолуна түшсөк, салттуу, нарктуу, ооматтуу, дөөлөттүү, улуу Кыргыз каганатындай мамлекет болобуз. Кыргыздын канында бар. Кыргыз өзү демократ эл. Мына көрөсүңөр го, Өзбекстан, Тажикстан, Түркменистанды карабайсыңар. Бизде улуттук өзгөчөлүк бар. Биздин жанагы генофонддо, ДНКда бизде заложенный, жанагы R1, A1 65%, Z93 деген дал жөн эмес да. Мисалы үчүн, түркмөндөрдө бүгүнкү күнгө чейин баласынан, атасынан баласына бийлик өтөт да. Өзбектерде де ошондой болгон, мына Темирланды карагыла, монголдордун деле Чыңгызханды карагыла. Мына өз тилине кошуналар тиги Өзбекстан баласын койгонго аракет кылат, тиги Түркмөнстан коп койду, Казакстанда коёюн десе 3 кыз болуп багыш кое албай, мына досун коюп кетти да, адак эмне болду, кашасы чыкты да. Мисалы үчүн, Кыргызда илгертен курултай өткөрүп, ханды кыргыздар эл шайлаганда, багы 40 урундун башчылары келип ажор шайлаган. Эч убакта атасынан баласына бийлик өткөн эмес Кыргызда. Кыргызды салтында, наркында, канында ошондой нерсе бар да. Биз ошону менен сыймакташыбыз керек. Келечекте деле ошондой боло берет Кыргызда. Кыргызда эч убакта, эч качан атасы баласына президенттик өткөрө албайт. 1000 жыл болду. Ишендик агай. Мындай маселе. Азыр бийлик таянганы криминал. Колдогону коррупционерлер, анткени алар бай, анткени бир нерсени жылдырыш үчүн акча керек. Коррупционерлер акчасын берип коет, криминал келип айылга кичине кысып балдарды коркутуп коет. Анан бүт бийликтин баары бир кишинин колунда топтолду. Бүгүн мисалы үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу деген нерсе 94-жылы башталып, ошол кезде дагы эл шайлап келгенде, азыр ошол нормалардын баарын жокко чыгарып туруп, бир шайлайсың, экинчи жолу уже аким предлагать этет деген нормалардын баарын киргизип алганда, бүгүн чын айтканда жергиликтүү бийлик деле жок болуп калды да. Ушундай система болуп аткан кезде Кыргыз кайсы нерсеми деп түрткү болуп туруп, криминалдан да коркпойм. Курсагым ачып турса, акчаңды да албаймын. Мен Кыргызды сакталып калганын тилеймин деп туруп, курултайды өзүнүн нугуна түшүп кетет дегенге эмне түрткү болуш керек? Мисалы үчүн мен айтайын да, мен деле түшүнүп атам, ушул нерсени бар ишке ашып кетсе экен депчи. Бирок мен Кыргызстанда жашайм да, эми аналитиканы көрүп атам, шайлоолор кандай өтүп атканын өзүм катышып деле көрүп атам. Курултай кечээки эле шайлоодон эч кандай айырма болбой эле, Бакиевдин учурундагы жана ынтымак курултайынан эч кандай айырмаланбаган эле мындай курултайларда болот го деген ой бар. Анткени себеби бүгүн ошо курултайды башында аябай сонун сөздөр сүйлөп келип, анан акырында ушу оппозициялар жаман, ушу оппозициялар тигинтип атат, оппозициялар күн көрсөтпөй атат деген эмени аяктаптыр да. Мен ойлоп атам да, ушу азыр дагы ушу Садыр Нуркожоевичке элдин алдында оппозиция кандай жаман, алар канчалык алдамчылыкка барып атат, кандай ыплас митингдерди жасап атат дегендерди айтыш үчүн эле бир мындай дагы бир информационный повод болот го деген эле бир эме да, эмес өзүмдүн күтүм ошондо болуп атат да. Эмне болуш керек Кыргызда? Даже ковидтен кийин шайлоо болгондо биз ойлогонбуз, ушу жайында кырылып калган аз элден калдык, эми Кыргыз элим сонун шайлайт деп туруп, 20-20 шайлоону көрдүк. Жалаң тиги биримдик менен мекеним Кыргызстан өтүп кетти да. Значит, ковид учурунда да, кырылып аткан учурдагы бизге биягыбызга жеткизген жок да ал нерсечи. Бүгүн Кыргыз менен эмне болуш керек? Курултайга эң татыктуу, көрөкөч, Кыргыздын жолун билген, тарыхын билген, када салтын кармаган ушундай бир делегатты шайлап келип курултайдын өзүнүн ордун табыш үчүн Кыргызда эмне өтүш керек? Цунами өтүп кетиш керек, эмне болуш керек? Мына мен дагы сизге окшоп жана 3төн көрүш болгондон кийин ойлогом да, элибиз мезине келди, түшүнүп калды, болду эми сатылбайт депчи. Мен шайлоолордо айтып жүрбөдүмбү? Элди чучугуна чейин жете турган сөздү айттым да. Мисалы үчүн бир эмени айтып кетейин сизге. Жанагы сатуу жөнүндө да, добуш сатуу жөнүндө. Эгер баягы Искак Разаков тирүү болгондо
сөз бар емес па? Сен таза болсаң, мен таза болсам, қом таза болады деген сияқты да. Егер Исхак Разақов бүгінгі күні таза болғанда, сен сатылбасаң, мен сатылбасам, келечек сатылбайды деп айтат эле. Егер Исхак Разақов бүгін тірі болғанда, ел доушын сатса, мамлекет елін сатат. Ата-эне доушын сатса, қызы денесін сатат, оğlu намысын сатат деп. Чучукка жеткен сөзді айтқандан кейін эле сатылып кетпеді. Анын не айтасыз? Ушундай болот ба? Анын бул жерде албетте ба элдин маданияты дагы керек, илим билим деңгээли керек. Анан элди ойготуш керек да, элди ойготуш керек. Эл өзү активный болуш керек. Кыргыз эли бир эле күн эмес, жанагы төңкөрүш жасап коюлган кетип калып айылга 5 жыл жатып, 5 жылдан кайра келип төңкөрүшө. Күнүгө текшерип, буларды ичирбей, жедирбей, коррупция кылдырбай карашыш керек. Сиз айткан маселе бар. Бул жанагы мамлекеттик түзүлүш бар эмес, ошо премьер-министр, мисалы үчүн президент, анан акимдер, губернаторлар деп, ошондой эле система бар. Чорныйлар да. Алардын өзүнүн президенти бар, өзүнүн губернатору бар, өзүнүн акими бар, өзүнүн айыл өкмөтү бар. Бир. Экинчиден, ошондой эле система мектепте жайгашкан да. Мына мектепте өзүңөр билесиңер, балдар 1 сомдон чогултуп түрмөгө тапшырат. Түрмөгө алып барып берет жана общактын акчасын. Жанагы балдар бирин-бирин сабап, бирин-бирин неметип атпайбы? Ал бекер эмес да. Ага келип налог салып кетет. Классынан бар 1000 сомдон чогултуп келесиң дейт мектептен. А булардын баары общакка түрмөгө акча берет да. Муну как будто билбейт да, СМБ да билбейт, МВД да билбейт, бийлик да билбейт да. Мына ошонун баарын биз жок кылышыбыз керек. Албетте буга бир күндө эле сиз экөө жогото албайсыз, буга көп жылдар керек. Мен ойлойм, толук кандуу орносо курултай. Ошонун баары жок болуш керек да, Кудай буйрса. Кудайдан жакшы тилелип тура элем, Кудай дагы баягы Кудай эми кыргызды ушунча сактап келди, аягы чейин сактайт деп ойлойм. Бир эле Кудай колдоп эле аман жүрөт мамлекетибиз. Биз самай болуп, жакыр болуп, жерибиз такыр болуп, мына 1,5 миллион элибиз тентип кетти. Мону Советтер Союзунан калган канча байлык, 70 жыл калган байлыкты биздин 7 кишибиз 7 күндө талап тоноп атып сатып качып жок кылбадыбы? Завод, фабриканын баары менчикке чыгарып алышка азыр мына отурушат, жыргап коюп эмелерин гектарлап бөлүп сатып үй салып коюп. Мына ошолордун баардыгын бирдей кылып койгон да, жөнөкөй адам деле жер налогун төлөйт, алар дагы жер налогун. Алардын налогун, жер налогу 100 эсе кымбаттатып коюш керек. Эмне үчүн 5 заводду менчиктештирип алгандагы анан отурат да, эчтеке налог төлөбөй. Элдин ырыскын жеп алгандар деген да. Дагы бир суроо. Ушундай нерсенин баарын айтып чыгыш керек да курултайда. Эме агай мындай суроодо бүгүн эле мага бир киши чалды. Өзүңөр билесиңер, бир мезгилде жана АКОС деп түзүлгөндө, ой АКОС деп коем, Кудай сактай көр, жок кое турган. Жок, ал эме элдик деп, жанагы Нурипа Алиевна депчи, эме коррупционный деловой совет деп түзүлгөндө, президент аны чоң кылып, анан ага бир расмий статусун берип, анан алдындагы сиз айткандай структуралары тетиги жака чейин тарап, анан ошол коррупционный бир нерсе деп туруп, корочкаларын берген, анан бир киши чалып, ошолдой киши беришиңди мен сага соттон бүтүрүп берем деп 100 000 сом алган. Мен ошо Нурипа Алиевнанын телефонун издеп аттым элем, мага акчамды кайтарып беришсин, эчтеке ишти бүтүргөн жок деп атат да. Анан ошондон улам ошо бул курултайчы, бул кыйын, бул маселени чечет десе, бизге мындай корочка берип коюп эле анан бирөөнү теңшер деп койсо эле биз аябай алып учуп кетебиз да. Көрсө мага бийлик мына эми келген турбайбы депчи. Анан ошондон улам сизге мындай бир акыркы суроолордон болсун да. Мына сизде тандоо бар да. Депутат болуп жогорку кеңештин же курултайда делегат болуп. Бүгүнкү күндө ушул эки тандоонун ичинен кайсынысын тандайт элеңер? Кыргызстандын келечегин оңдоп кеттүү максатында ким болот элеңиз? Мен эл тарапта болот элем, курултайчы катары. Ошондо курултайга делегат болгонго, Курултайга делегат болуп эле элдин маселелерди көтөрөт элем да. Менин негизги өзүм 30 жылдан бери сиз деле билет болуш керек. Менин көтөргөн маселем ошо да. Тил, када салт, кыргыздын тарыхы, кыргыздын келечеги деп эле. Мен жанагы өркүнгө эстелик салбадым беле 2006-жылы боом капчыгайчы. Ошондо
бир эле бул эстелик, бир эле тарыхый окуя. Ошондойдун 10 бар да менде. 10 тең ошого эстелик салып, тазым кылып, жана айтып келатсам, сиз токтоп койбойсузбу? Койбодуңузбу? Ошол маселелерди айтып атам. Мисалы үчүн жанагы 840-жылы кыргыз каганаты, уйгур каганатын жок кылып атпайбы? Эмне үчүн ошого биз эстелик салбайбыз? 12 кылымдан берчи. Ошол күн биздин тагдырды чечип атпайбы? Эгерде ошол күнү кыргыз жеңилип калганда, азыр биякта Кыргызстан эмес, Уйгурстан деп жазылып турмакта. Биз уйгур болуп жүрмөкпүз да. Эмне үчүн биз ошо ата-бабага бир таазим кылып койбойбуз? Мисалы үчүн жанагы айтпадымбы, 711-жылы теги Сафет буланы билесиз да. Ошол жерде Сафет буланда 2272 арабтын башын булар намаз окуп атканда кыргыздар келип алган да. Ошол жерде жанагы Мухаммед пайгамбардын теги күйөө баласы өлүп бары күмбөз болуп турбайбы? Мына ошол жерге бүгүнкү күнү дагы кыргыздар барат дагы ошол арабтарга арнап Куран окуйт да. Мен бардым дагы ошол жерде 2272 арабтын башын алган кыргыз ата-бабаларга багыштайм деп Куран окудум да. Мисалы үчүн, алар булар өч алганы анан 751-жылы келгенде кайра келип анан жана Атлас согушу болуп атпайбы? Ошол жерде деле 751-жылы согуш бул дүйнөдөгү 10 согуштун бир согушу да. Эми ошол жерде кыргыз барып бир ата-бабаска бир Куран окутуп бир эстелик салып койгон жокпуз. Ана Кореядан келип, кореец келип эстелик салды деп уят дем ошолай. Мына ушундай маселе мен үчүнчү. Бул тарых ошол өсүп келаткан жаштарды патриоттук сезимде ойготуу дегенде, тарбиялоо, элин, жерин сүйүүгө деген эле болгон мамиле да. Чын айтканда, ушундай саясат жүргөндө улуу элдин тарыхын жеткирбей коюш керек депчи. Ошол үчүн грузиндерди тарыхын окуткан эмес, кыргыздын тарыхтарын окуткан эмес. Анткени себеби, булар тарыхын билип алса, өзүнүн улуулугун сезип туруп баш ийбей коет дегенде. Ошон үчүн сиздин өзүңүздүн алып барып аткан ишиңиз аябай маанилүү экен. Ушу эфирге келип курултай жөнүндө, курултайдын максаты кандай болуш керек айтып бергениңизге чоң рахмат. Сиздин айтымыңыз боюнча мен билип мындай эметип калдым. Азыркы конституцияны дагы бул анча бышып жетилбеген конституция өзгөртүш керек. Сиздин айтымыңыздан парламенттик өкүлчүлүк бийлик бул кыргыздарга таандык экенин билдим. Ал жагынан да мен сиз менен абдан макулмун. Значит, бир киши башкарсын, бир киши баарын чечсин деген саясаттан да биз алысташыбыз керек экен. Дайым ушундай эфирге келип, өзүңүздүн ойлоруңарды дагы башка темалардан айтып, жайылтып, чын эле биздин жаштарга кыргыздын улуулугун, кыргыздын чечкиндүүлүгүн, кыргыздын ордун айтып, биздин духубузду көтөрүп, алдыга чыгып, кыргыз дүйнөгө эң акыйкат башкаруу системасы кандай болот дегенди өзүнүн мисалында жайылтканга сиз дагы жардам бере бериңиз. Биз да баарыбыз жардам бергенге аракет кылабыз. Рахмат бүгүнкү эфирге келип бергениңизге. Сизге да рахмат. Ушундай эфирлер көп болсун, элге жеткирели, кыргыздын жакшы жактарын, жаман жактарын кантип оңолобуз деп жол багыт көрсөтөлү. Ошону жанагындай коррупция болобу, жанагындай чорныйлар болобу, бетке чукуп айтышыбыз керек баарыбыз. Сиз айтпасаңыз, мен айтпасам, башка бирөө ким айтат деген бар эмеспи Разаковдун сөзүндө ошондой. Бирок Кудай колдосун, курултай орносун деп айтайын. Кыргызстаныбыз өсүп өнүккөн күчтүү мамлекет болсун. Курултай геосаясатта калкан болсун, коррупционерлерге кылыч болуп башын алып турсун. Аман эсен болуңуз. Рахмат, жакшы.